Assalamu alaikum туғандар. Мына Өзбекстандың көчөт сатқан бағбандары шығарып атат ғой. Мына көргілі, түшімен көргілі, мынандай қылып хосыл береді, мындай қылып байып кетесілер деп атат ғой. Ошол көрсөтүп аткан дарақтың өзі ошонун көчөтү Түркиядан келген. Анан мөмөлөрү дагы ошол турецкий көчөттүк. Именно оригинал Түркиядан келген, Бурса шаарынан келген көчөттөр ошолор. Анан булар азыр ошодон черенок алып туруп, баягы жапай алмага, жапай өрүккө, жапай шапталыга, жапай сливага отургузуп атышат. Алардын мөмөсү баягы булар видеодо көрсөткөндөгүдөй оригинал турецкий болбойт. Мен силерге гарантия беремин. Бул улангандан кийин өзүнүн түшүмдүүлүгүн дагы жоготот, анан калибрди да жоготот да. Мына азыр силерди адаштырып, вай, көчөтлөрүнү кылып койгонбуз, келип урасыздар, звонок кылып урасыздар, канча болсо чыгарамыз, анака менака деп атат го. Булар бардыгы мурдагы эле сапатсыз көчөт жасап атышат да. Эч кандай ал жерде сапат жок туғандар. Туғандарым, мына Өзбекстандын, Тажикстандын, Казакстандын, Кыргызстандын багбандары. Буларга ишенбеңиздер. 100% мен гарантия беремин. Бул оригинал, инвентро лабораториядан чыккан, үстүндө бир 50-60 профессор, академик иштеген көчөткө жетпейт. Баары бир жетпейт. Ооба, бул турецкий көчөт азырынча кымбат. Ошол баасы $4 жогору болуп атат. А бирок булардын көчөттөрү дагы азыр 250 сом. 100 сом разница үчүн туғандар силер сапаттуу мөмө алгандан калып калбашыңар керек да. Ооба, ачуу, чындык, ушуну айтыш керек эле. Айттым. Бул баягы мен көчөт кылып бердим, мына көчөт силерге мынандай түшүм берет дегендерге ишенбегиле. Мына канчасы күйүп атат. Өзбекстандан чыккан көчөттөрдүн почти 99% кургап калып атат. Жөн эле убара болосуңар да. Мына Тажикстандын көчөтү местный, Өзбекстандын местный көчөтү, Кыргызстандыкы местный көчөт чын айтканда шыпыргыга да жарабайт да. Ачык эле айтып коеюн, болду, отургузганды токтотуш керек. Бак интенсивдүү болуш керек. Мына азыр улаган жапайы тамырга улаган көчөт мына биздикиндей 2-3 жылы түшүмгө кирбейт. Булар дагы 7 жыл, 8 жыл күтөсүздөр. Короче, баш оору да. Жөн эле өзүңөрдүн убактыңарды алдатасыңар, сапатсыз мөмөнү эч ким албайт. Мына бардыгы айтып атат да, мына алмалар кор болуп атат, өрүктөр кор болуп атат биздики деп. Эч ким албайт деп атышат да. Алмуруттар, качествосын карабайсыңарбы? Мына супермаркетке баргыла дагы, супермаркетке барып туруп, мына ошол Польшадан, Ирандан келген, мына американский селекциядан, испанский селекциядан, голландский селекциядан чыккан мөмөлөрдү көргүлө. Алар кандай, грушасы кандай, алмасы кандай чыгып атат, сливасы кандай чыгып атат, иранский 300 сомдон сатылып атат. Анан өзүбүздүкүн көргүлө. Биздики болсо кичинекей болуп, анан кийин жарымы оору, курт баскан, бар жогу ар нерсе болгон. Анан ону ким алат? Туура? Өзүңөр деле мына биздин бакка келип көргүлө. Мына Бак Дөөлөт фирмасынын Кызылтал айылында Мадыда бак бар. Келип, ошону мына алма бышканда, гилестер бышканда, мына биздин сливалар бышканда келип көргүлө, айтасыңар, бул башкача экен деп. Анан кийин мына ошол Өзбекстандагы баягы Түркиядан көчөттү алып келип, анан кийин улаштырып сатып аткан бир туугандарга дагы айтамын. Туугандар, эртең катуу уят болуп каласыңар. Эртеге ошол силер жасаган көчөттөрдөн жакшы түшүм ала албагандан кийин адам наалат айтат да. Айтат, падарыңа налат дейт. Силерге ушундай сөз керекпи?
ошого рисковать этпегиле. Ошон үчүн мына бак отургузуу бул илим. Бак отургузуунун илимин мына биздин жалпы ушул бак отургузам деген адамдар алыш керек. Мына биздин платный, анан бесплатный семинарлар бар. Мына Кыргызстан боюнча 6 жолу айланып, мына Лелектен баштап, мына Тогуз-Торо Жумгалга чейин барып, бесплатный сабак өтөбүз биз жыл сайын. Мына 6 жолу өткөрдүк, мына 7-сине даярданып атабыз. Ошол биздин сабактарга келгиле. Адан сырткары Ош менен Бишкекте платный сабактар болот. Мисалы үчүн бир сабагыбыз 2000 сом, 4 саат сабак болот. Интервал ортосунда 1 саат обед болот. 2 саат сабак өткөндөн кийин дагы 1 саат эс алдырып, обед кылып, жарым саат анан перекур, тигил бул андай мындай жасашат экен, эми чеккендер бар экен да. Дем алып алып, суу ичип алышып туруп, анан кийин 2 сааттыкка өтөсүңөр. Ошол жерде жүзүм отургузасызбы, анжирби, хурмабы, анарбы, алма, алмурут, бий алма, бадам, мисте, фундук, пекан жаңгагын кандай ушул бак отургузам десеңиздер, ошонун сабагын аласыңар. Эң биринчи биз жерди даярдаганды үйрөнтөбүз да. Жерди даярдоо бул деген ошол бактын өсүп кетүүсүнүн 50%-ын камсыздайт да. Анан кийин туура сугатты үйрөтөбүз. Ошол жерге жакшы жер семиткичтерди бергенди үйрөтөбүз. Анан кийин ошону көчөттү кайсы жагына каратып эккенди үйрөтөбүз. Анан кийин ошол сугатты кандай температурада сууну бергенди үйрөтөбүз. Анан кийин эң башкысы мына ошол силер отургузган мөмө жемиштердин эртеге келечегин каяка алып барып сатасыңар, логистикасын үйрөтөбүз да. Бул эми Борбор Азия багбандар биримдиги ойноп эле, мынтип эле бир зериккенден эле айыл-айылды кыдырып, районду кыдырып жүргөн жок. Биз дагы Алланын астында эртеге кыяматка барганда эмне иш кылып келдиң, адамзатка кандай пайдаң тийди, мен берген убакытты кандай өткөрдүң, акыйкат деп айттыңбы, ушул жасаган иштериңе ушул өзүң канааттандыңбы, жаштыгыңды кайда бердиң, мен берген каражатты каяка иштеттиң деген суроолорго өзүбүзгө өзүбүз жооп берип жүрөбүз да. Ошол Алла субханаху тааланын эртеге бизден сурагында биз ошону ey Алла, сенин ушул берген убактыңды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул акыр кыямат болсо дагы колуңдагы чырпыкты отургузуп кой деген хадисине амал кылып жашап келдик деп айтканы жашап жүрөбүз да. Ооба, бизден акча кетет, ооба, акча кетип атат. Бул эми мисалы үчүн кээ бирки адамдар ушул акчасын мисалы үчүн улакка жумшайт экен, ат сатып алат экен, команда топтойт экен, же болбосо жеке өзү улакка канчалаган миллиондогон акчаларды кетирет экен. Мисалы үчүн жылына 2-3 ат кармаса жөн эле 2 миллион 3 миллион чыгып кетет экен. Кээ биркилери велосипед тебет экен $5000. Кээ биркилери мисалы үчүн кымбат үй салат экен, джип машинелерди алат экен. Кээ биркилери мисалы үчүн тетиги Эверестти барып багындырам деп неме алат экен. Бардыгынын өзүнүн ушундай жумушу бар экен. Бул бак отургузууну Кыргызстанга жайылтуу бул биздин бурчубуз. Мына именно Абдулла Ташиевич, мына мен ушул 10 жылдан бери ушул жолдон кайтпай Кыргызстан үчүн, кыргыз элим үчүн, жеке эле өзүмдүн нафсим ушул бейишке бара турган менин үмүтүм үчүн иштеп жүргөн адаммын. Бардыгыңыздарды айтамын, туугандар, 1000 сом тапсаңыздар 500 сомуна бак отургузгула. Эч качан адашпайсыздар. Багбанчылык бул Кыргызстанды бай кыла турган, Кыргызстанды чоң бир ийгиликтерге жеткире турган бир чоң бир план. Бак отургузуу идеясы Кыргызстандын түштүгүндө дагы, түндүгүндө дагы өтө жакшы иштей турган бир ошондой бир реалдуу план да. Мына азыр мына бизде түштүктө эң жакшы өскөн бул бадам да. Эң жакшы өскөн бадам өсүмдүгү. Түндүктө болсо бизге эң жакшы өскөнү бул фундук дарагы.
Анан экөө тең аябай жакшы сатылат да. Мына жалпы кыргыз эли биригип туруп түштүктө 3 миллиард бадам айдап алсак, анан кийин могу ушул түндүк тарапка болсо 4 миллиард фундук айдап ала турган болсок, бул деген биз экономически чоң бир секирик жасаган болобуз да. Мына ушул ар бир дарак бизге 10 эле доллардан киреше бере турган болсо, туугандар, Кыргызстанга жыл сайын 70 миллиард доллар киреше кирип турат да. Мына ушул бадам менен фундукту ала турган, мына бизде чоң ири эки держава бар да. Мына ушул гегемония болгон Америка, анан кийин могу ушул Китай, анан мына Индия, анан Европа. Мына ушул мамлекеттер бардыгы ушул фундук менен бадамды аябай жакшы көрүшөт, майын пайдаланышат, унун жешет ушунун фундук менен миндалдын. Ошон үчүн кимде азыр түштүктө ушундай иштете турган жери болсо, кимде түштүктө жери боло турган болсо, мына ошо түштүктөгүлөр чоң жерлериңерге бадам отургузгула. Бадам, туугандар, ушу чоң алайда, алайкуда, анан кийин алайда, чаткалда гана болбойт. Мына Сары Челек тараптарда, калган жерлердин бардык жерлеринде болот да. Түштүктүн 98% жеринде болот. Ал эми фундук болсо, түндүктүн 100% жеринде болот. Бардыңыздарды айтам, туугандар, чоң жерлериңер болсо, түндүктө фундук отургузгула, түштүктө болсо бадам отургузгула. Кыргызстандын өнүгүүсү биздин колубузда. Ар бир кыргызстандык аракет кылыш керек. Кыргыз эли бак отургузууну колго алышыбыз керек. Мына азыр бул иштер жүрүп кетиш үчүн эң оболу биз жасай турган ишибиз, туугандар, бул сапаттуу посадочный материал, сапаттуу көчөт чыгара турган питомник ачышыбыз керек. Бир питомникке 1 миллиард сом кетет. Эгерде биз азыр эң биринчи болуп туруп, бир жок дегенде 10 миллиард сом жумшап туруп, ошону Ысык көлгө 2-өнү, Чүйгө бир 3-өнү, Жалал-Абадка 2-өнү, Баткенге 3-өнү, Ошко 3-өнү кылып туруп, ошондой кылып туруп бир 12-13 питомник ача турган болсок, ошол жердин ар биринен жыл сайын эң аз дегенде сапаттуу, мына азыр биз Туркиядан, Польшадан алып келип аткан көчөттөрдөн 10 миллиондон чыгып турат да, ар биринен. Ошондо биз 100 миллион көчөт отургузуп турабыз жыл сайын. Кыргызстандын жерине 7 миллиард көчөт керек. Элестетип көргүлө, биз ошондо 70 жыл иштешибиз керек, 100 миллиондон чыгарып. Ошондо анан кийин биз жерибизди көчөткө толтуруп бүтөбүз да. Ага чейин не болот? Мына азыр Туркиядан келген 3 миллион көчөт менен биз эч кандай иш болбойт. Мына ушуну кыргыз эли түшүнүш керек. Жалпы эл ушул маселени көтөрүп чыгыш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич. Мына азыркы ушул баягы коррупциядан, криминалдан чыккан акчаларды, ошолордун бардыгын азыр ушул айыл чарбага жумшаш керек. Мына ушул инвентро лабораториясы менен бир 20дай көчөткана кылып туруп, хотя бы 200 миллиондон көчөт чыгарып туруп, ошону отургузуп тура турган болсок, 5 жылдан кийин ошол биз салган ошол 20 миллиард сом, туугандар, бизге жок эле дегенде 20 миллиард доллар болуп кайтып келет да. Жок дегенде, эң аз дегенде. Мына биздин жерибизди Алла Таала бак отургузууга өзү жаратып берген экен да. Бизде, туугандар, чырпыкты отургузуп койсоңуздар дагы чынар терек болот. Бак болбой турган жер жок да бизде. Бак болбой турган жер жок. Мына азыр мен Өзбекстанга бардым. Өзбекстан ошол экспорту аябай жолго коюп тур да. Өзбекстан өзүнүн мөмөсүн жей албайт экен. Себеби дегенде Өзбекстандыкы бардыгы эрте бышар болот экен дагы. Бардыгын экспортко чыгарышка мажбур болушат экен дагы. Европадан бери бар жокко сатып жок кылышып, кышында аз болсо ошол Польшанын алмасын жеп отурушат. Китайдын бардыгы ошол шырпа тиреп, баягы банан санан бирдемелерин жеп отурушат, апельсин баягындай уланган эмелерин. Мына биз Өзбекстанды, Тажикстанды, Түркменистанды, Каракалпакстанды, Казакстанды эле
мына ушул кышка сактай турган алмалар менен, кышка сактала турган алмурут менен, бий алма менен, могу сливалар менен, могу бадам менен обеспечить эте турган болсок, туугандар, миллиарддаган акчалар түшүрсөк болот. Мына капталыбызда Кытай турат. Кытай канча болсо алып кирип кетем деп атат. Мына Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун жетекчиси Эрлис Акынбеков азыр 2 чоң логистикалык борбор салып атат Кытайдын ичине. Именно ошол Кыргызстандан чыккан продукцияны экспорт кылыш үчүн. Мына ушул балага алкыш айтып коелу. Ушундай балдар бизде көп болсун. Мына айыл чарбага кандай жигердүү жардам берип, өзүнүн бизнеси бар. Мисалы үчүн жөн эле баягы эмени нитраттарды ташып коюп эле, жыргап эле жата берсе боло берет эле. Жок. Мунун максаты кыргыз элинин кыргыз элин көтөрүү. Мына ушундай балдар айыл чарба министри болсо болот. Ушундай балдар премьер-министр болгондо бизде чоң өзгөрүш болот эле да. Мына азыр ушул Эрлис Акынбековдун иши менен мына ушул Аксы жергесиндеги, Алабука жергесиндеги сливалардын бардыгы Кытайга кетет. Мына ушул гилестин бардыгы, түштүк өндүргөн гилес Россияга муктаж болбой, бардыгы Кытайга кетет. Мына ушул кошуна Өзбекстандагы органика кылып өндүрсө, алардыкын дагы алып, аларды дагы экспорт кылсак болот. Мына азыр чоң рынок ачылып атат Китай. Китайда туугандар, Кытайга баргандар билет, Кытайдын мөмө жемиштери ушундай сумсак, как будто бир сууга 2 жолу жууп туруп, дамын кетирип анан жегендей болосуң да. Биз ушундай уникалдуу жерде жашайбыз, туугандар. Биздин бардык мөмө жемиштерибиз даамдуу болот. Бардык мөмө жемиштерибиздин түсү өзгөчө болот да, жаркий болот. Мына көргөндө шапталынын ак, сары болот, өлдүктүкү ошондой болот, алманыкы ошот, краскалары өтө сонун чыгат да. Мына ушундай жерде жашап туруп, биз деген башка бир мамлекеттерден баягы мөмө жемиш алып келип жегенибиз бул преступление. Бул кечирилгис ката. Айланайын кыргыз элим, ойлон, улак жакшы, көргөнгө жакшы. Анын канча машакаты бар. Аны биз билбейбиз. Канчалаган балдарыбыз инвалид болуп атат. Эй туугандар, идеологияны бурайлы. Айыл чарбага бурайлы идеологияны. Мына ошол бизде 900 000 жылкы бар экен. 900 000 жылкынын ордуна 900 000 швиц, голштен, алатауский уйду алып келип туруп, ошолордон күнүнө ар биринен жок дегенде 20 литрден сүт саап туруп, ошонун бардыгын сонун быштак чыгара турган заводдорду ачып туруп, Кытайды быштак менен бастырып берсек кандай жакшы болмок туурабы? Өзбекстан алмак канча болсо продукциябызды. Өзбектер бечаралар пальманын майынан жасалган сүттү ичип отурушат, сырды жеп отурушат. Мына биз органикалык мамлекет болуп, органиканын атасы болуп, мына органикалык бардык азык заттар менен мына Орто Азияны обеспечить этип, адан сырткары жанагы питомниктердин санын эң эле аз дегенде 100гө жеткирип туруп, жыл сайын Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, адан нары Иранга чейин мынабы бардык жерде өсүү жөндөмү бар көчөт чыгара алабыз бизде. Биздин климатыбыз ошого туура келет да. Өзбекстандын көчөтү бизге келсе өспөйт. Оштуку, көлгө, чүйгө, таласка барса өспөйт. Мына ушул Кыргызстандын салкын жерлеринде, мынабы Каракулжада, Чоңалайда питомник, Ысык көлдө питомник, Таласта питомник жасай турган болсок, ошолордун бардыгы любой ысык жерде өсүп кете берет. Ысык жердин көчөтү суукка болбойт, суук жердин көчөтү бар жок жерге түшө берет. Мына ушуну эске алып туруп, биз деген бир гана органикалык тамак аш менен обеспечить этпей, мына дүйнө жүзүн керек болсо эң сапаттуу, жашоого жөндөмдүү көчөт менен камсыз кыла турган ошондой мамлекет болуп алсак болот. Айланайын кыргыз элим, бунун бардыгын мага Алла Таала айттырып атат. Алла Тааланын амирисиз, амири жок болсо, буйругу жок болсо, могу жердеги чаң могу жерге учуп конбойт, билесиздер. Мусулмандар, Оштогу мусулмандар, мынабы Жалалабадтагы, Баткендеги, Таластагы, Чүйдөгү, Көлдөгү, Нарындагы мусулмандар, бардыңыздарды айтам. Пайгамбарыбыздын хадисинен пайда болгон
мына қолыңдағы ертең қиямат болот десе дағы қолыңдағы чырпықты отырғызып қой деген хадистен пайда болған идеяны қолдап бергіле. Қолдап отасыңар, көріп отамын, боксшыны қолдап отасыңар, улақшыны қолдап отасыңар, тепкілегенді қолдап отасыңар, ММА-ге ақша беріп отасыңар, ошолорго алып шығып тон жауып отасыңар демелер. Башқа ұрған қандай күнөө екенін білесіңер, ошолордун күнөөсүнө тең шерик болуп атканыңарды билбей атасыңар силер. Ошону туура түшүнгүлө. Ооба, намыс. Онтип бирөөнү былчылдатып уруп, намыс алып келдирбеш керек. Бирөөнү деген мойнун кайрып жулуп, намыс алып келдирбеш керек. Намыс кандай болуш керек? Намыс деген, туугандарым, биздин кыздарыбыз башка жакка барып сойкулук кылбаса, ошол биздин намысыбыз. Биздин эркектерибиз барып туруп, иди сюда, черная жопая, мартышка, давай копай деген сөздү укпаса, ошол намыс. Мына биздин жалпы энелерибиз балдарын баккан аз келгенсип, чырылдап кечке бок жууп, үйдө небере бакпаганы бизге намыс. Экономика көтөрүлбөсө, ол улак, ол күрөш, бардыгыбыз боксер болуп кетели, бардыгыбыз борчик болуп кетели, бардыгыбыз аламан улакчы болуп кетели. Кумтөрдөн алып кеткен алтынды онтип граммдап эч качан кайтарып ала албайбыз. Мына бизде Алла субханала таала ушунча 20 миллион квадрат километрди бизге берди Алла таала. Ошол жерде биз өзүбүздүн насибабызды таап, иштеп, жакшы жашасак болот. Ушуну колдонбойсуңарбы? Эмне отурасыңар, оозуңарды ачып? Мынабы чоң машина мингендер, чоң машина минип, чоң үй салып, акыретке барганда бир чырпыгың жок, кантип жооп бересиң? Могу мактанган депутаттар, айылыңарда мактанган премьер-министрлер, мактанган чоңдор, айылыңарда 2 гектар нормальный бак жок. Барсаңар, бардыңар дасторконго силерге эмнени коюп атат? Кытайдыкын коюп атат, өзбектикин коюп атат, Россияныкын коюп атат, бардыгы. Ошону былчылдап жеп отуруп, анан кийин дагы өнүгүү жөнүндө сүйлөп коесуңар. Бардыңыздарды айтам. Кыргыз эли айыл чарбага көңүл бөлгүлө. Айыл чарбаны карагыла. Айыл чарбасы жок мамлекет бул жоголуп кете турган мамлекет. Соода бул пул берет, акча берет. Чыныгы эгемендүүлүктү бул айыл чарба берет. Тамак аш коопсуздугу деп бекер айтылбайт. Эртеге тыртыңдай берсең, границаңы 1 айга жаап койсо, бутуңду жейсиң. Аюга окшоп бутуң соросун. Аюга май чыгат, а сенин бутуңан кан чыгат. Кандай ойлонбойсуңар? Жалпы кыргыз элине айтып атам. Эгине сакал койгон таксырлардын бардыгын айтып атам. Дуа кылгыла. Мына бардык хадистерди айтканда, бардык хутбаларды кылганда, имам хатиптер силерден суранамын. Жок дегенде 5 минут ушул өзүбүздүн жердеги ырыскы жөнүндө сүйлөгүлө. Өзүбүздүн жерди иштетиш жөнүндө сүйлөгүлө. Өзүбүздүн мекендеги ырыскынын бая башка жакта терип жеген ырыскыга караганда улуктугун айткыла. Мына бак отургузуунун фазилетин айткыла. Бак отургузуунун башка жердин султаны болгуча, башка жерде өзүңүн жериңин ултаны бол деп айткыла. Ар бир кыргызстандыктын өнүгүп өсүүсү бул жалпы командалык жумушта. Мына азыр спорт клуб, анан тигил тротуар, анан мына мажыримтал, булар эч нерсеге жарабай калат. Туугандарым, айыл чарбаны карайлы. Жерибиз жылдан жылга мал көбөйүп, малдын саны аябай көбөйүп, бардыгы жайлоолорубуз, жайыттарыбыз деградация болуп, суу деген мына ушул миллиондоп жыл калыптанган органикалык слойду жууп кетип атат. Азыр кээ-бирки жерлерде 2 сантиметр калыптыр, кээ-бирки жерлерде 20 сантиметр. Мына мисал үчүн баягындай мындай 40 жерлердикин өзү жууп бүтүптүр. Бул жерде бул миллион жыл калыптанган, миллиарддаган жыл калыптанган органикалык слой болот. 10 сантиметр, 20, 25, 35, эң көбү түптө 70 сантиметр ошо органикалык түп районунда. Ошондой слойду азыр жамгыр жаап туруп, бардыгын ылдыйга түшүрүп, арыктары менен неме кылып туруп Өзбекстанга айдап кирип кетет. Биз бир эле селде канча миллиарддаган долларларга ущерб болуп атабыз. Мына ошол жайыттардын бардыгын азыр эмне кылыш керек? Кунарсыз жайытпы? Кунарсыз жайытка
10 гектарға арендаға беріп, жоқ дегенде 10 сотигине қызыл кітеп қылып беріп тұрып, ошол жаққа көчіріп ташташ керек. Барсындағы бақты отырғызып, ошол жерге үйді, складты, бар жоқты салып, ошол жерде жерден ерте менен кечке жер чукуп, бак отыргузуп, бактын ортосундағы иштетип, бактын дагы түшүмүн алып, жердин дагы түшүмүн алып, бизди валовой продукт менен обеспечить этиш керек. Мына ошондо чыгып кетем деген адамдардын саны азыр 3 миллионго жетти. Ошол 3 миллион адамга азыр мына кунарсыз жайыттардын бардыгын жайып бериш керек. Кунардуу болсо да бериш керек. А мына ортосуна болсо, мына ошол Филиппинде, Малайзияда, Сингапурда, Южный Кореяда, мына Турцияда пайдаланган тойту чөптөр бар, бурчактуу чөптөр бар. Ошолордун уругун эгип, мына ошол уруктан чыккан эмени алып туруп, жана уруктан чыккан чөптү оруп, тоокко берсек болот, малга берсек болот. Пышкандан кийин оруп алып пресстеп койсок, жем аралаш чөп болот. Малды аябай семиртирет. Анан мына ушул биздин малдардын бардыгын стационардык стойларга киргизиш керек. Баягындай сырт жайлоо деп коет. Пока аларды өздөштүрө албайбыз. Бизде 9 миллион 600 000 гектар баягындай болсо, жайлоо болсо, ошонун почти 2 миллион 600 000 гектары деградация болуп калды да. Ошону элге бөлүп берип, калган 7 миллион менен иштешкенде ушундай иштеш керек. Баягы жерде мисалы үчүн 1 жыл берге жайдыкпы, кийинки жылы бияка. Анан ошол сырт жайлоолорго ушундай условиялар жасап туруп, ошол жерге миллиондоп топоз багыш керек. Мына топоз багып, анан кийин бул жактан вертолетторду баягындай мындай шаан шөкөткө иштетпестен чоң грузовой вертолетторду алып туруп, ошол жерге жем жеткирип бериш керек. Ушундай ачар, ушундай болуп туруп, баягындай өтө кар оор түшкөндө топоздор эмени ача албай калат да. Ошондо гана подкормка кылып берип коюш керек. Калган малда топоздун селекциясын көбөйтүш керек. Мына ошол бизде кадр маселеси дагы өтө чабал да. Кадр жок, агроном жок. Мына ушул селекция, малдын селекциясын түшүнгөн жок туугандар. Анан бардык ушул эмени бакчовыйларды бир агроном билиш керек. Косточковыйларды бир агроном билиш керек. Семечковыйларды бир агроном билиш керек. Кабачковыйларды бир агроном, корнеплоддорду бирөө билиш керек. Зерновойлорду бирөө бөлүп окутуш керек да. Бизде ошо общий агрономияны берип койгон, башында полный аралашты салат болуп калганда, баягы эч нерсени билбейт. Толкун билбейт дагы. Нерсе азоттон бере бериң деп эле отурат. Эй, туугандар, ушулардын бардыгы Кыргызстандын өнүгүүсүнүн бир чоң бурчу. Мына мен айтып аткан проблемаларга бир вникать эте турган бир адам барбы? Мына бизде 9000ге жакын окумуштуу бар экен. Кандидат наук, профессор, доцент, бардыгы биригип туруп 9000ге жакын адам бар экен. Булар эмне кылып атат? Бирле ушул тармакты эле билеби булар? Только филологияны эле билишеби? Только баягындай балтологияны эле билеби? Же мынандай бир точный наукаларды түшүнгөн адамдар барбы, академиктер? Мына бизге маслобойка керек болуп атат, домашний условияга 220 иштей турган жок. Соковыжималка керек болуп атат. Баягы немени вареньяны жапканда мына кайната турган автоклав керек болуп атат. Мына биздин баягы эмелерди ичине киргенде мини тракторларды жакшы япондор киргизип коюптур. Ошонун аркасындагы бизге мисалы үчүн нокот эгебиз, лоя, соя себебиз, ошолордун немеси сеялкасы керек болуп атат. Толтура нерселер керек болуп атат. Ушуларды билген адам барбы? Ушуларды кийин эмне кылып атабыз? Мына кыргыздар бардыгыбыз эле туппа эле улак, күрөш, футбол. Футбол намбага нам береби? Улакка барасын үшүп, систит болуп, ошол жерде Кәрим ажы, "Олилер, чопилер" деп Кәрим ажы эле турат, башка эч ким турбайт. Калгандар баардыгы систит болуп, ошол жерде калтырап, титиреп турасыңар. Мына немеде, объездге барып алып. Ошо улак чабам деп бияктагы журтун таштап, канча өзгөндүк, алайлык советтиктер ошо жака көчүп кетишти. Журтуңар бош калды. Журтуңарда шакалдар уулуп жүрөт. Баягындай жылкыны
жеп койгон, жарым менен бар страшный картина. Ошол жерде бир убакта ошол өзгөндүн талаларында, ошол советтин талаларында, алайдын талаларында кандай сонун кыргыз үйлөр тигилип, кандай сонун өмүр бар эле. Азыр болсо бардыңыздар чоң акчанын, азыр мен улакчы болсом, анан барып туруп машинага таштасам, КамАЗга таштасам, неме, мага демектен крокодилге таштасаң дагы, сорунга крокодил коюп туруп, сага белаз коюп берсе дагы, сенин ден соолугуңа кайра калыбына келтирбейт. Улакчы, улакты мисалы үчүн бул вообще өтө опасный оюн. Канча адам өлүп атат, канча адам, мисалы үчүн улакчыларды улактан кийин эртеси күнү тургузуп туруп, кеттик врачка бир жерге барып келсе, тура албайт. Уже сынып калган бар жогу. Ошого керек безлерге. Анан кийин улакты көрүнгөн эле пок курсакка ат миндире бербегиле. 500 лицензия бергиле конкретный оюнчуларга норматив турниктен тапшырсын, отжиманиядан тапшырсын, анан кийин мисалы үчүн еңип алсын немени атты, анан кийин трос менен байлап неме кылбай. Ошого нерселердин бардыгын правилаларын киргизели. Ойло. Жүрө бербейли, эмоция менен. Анда мына бир күнү эртең менен соң көттүңө Кытай тебет, тур, инхоме, бого, тур давай, помидор ото деп. Не кыласың ошондо? Өзүң отойсуң, катының отойт, балдарың отойт, Кытайга кул болосуң. Ушинтип бир нерсени талашып жүрүп, неге жетишесиң? Мына кыргыздар ушундай характер өзү менен ар жерде бөлүнүп, дүйнө жүзүн кыргыз басып кеткен. Биригүү деген жок. Мына келди ошол Эркештамдан келишти, немеден наркы. Жергеталдан келишти, ар жактан кыргыздар келди, Памирлик кыргыздар келди, бардыгы айтат. Бир мындай жылуулук жок деп атат. Боор бербейбиз. Неге боор бербейт адамдар? Адамдар тойгондо боор бербейт. Адамдар кара мээнет кылбаган адам боор бербейт. Биз бардыгыбыз ручканын учу менен пул тапканы өтүп алдык. Бардыгыбыз азыр башында мынабы тиктокерлер чыгат эле, кичине мындай кылып койсо эле подарка таштайт эле. Азыр болсо голый чечин деп атат. Публика ошону сурап атат. Голый чечин деп атат. Голый чечини бийлеп бер деп атат. Мына ушундайга келип калдык да. Болду эми блогерствону токтоткула, башкасын токтоткула, бардыңыздар мээнетке чыккыла, ишке чыккыла, аракетке чыккыла. Ушул менин сөзүмдү бөлүшкүлө. Ушул сөзүм силерге аманат. Жок дегенде 10 кишиге жеткиз, акыйкатты укайлы, бири-бирибизге кулак салайлы, иштейли. Кыргызстандын өнүгүүсү багбанчылыкта, баг отургузуу идеяны колдоңуздар. Ар бир кыргызстандыктын жасай турган иши багбанчылык болсун. Бардыгыбыз баг отургузуп бай жашайлы.